болсоңуз ошондой жерлерди сатпай Үзөң куш менен Каркыраны кайра Кыргызстанга кайтара аласызбы? Бул падыша жөнүндөгү окуя туура окуя. Биринчи өзүнүн керемет аргымагын, андан кийин керемет сулуу аялын, анан үчүнчүсүн ошондой таштак жер. Анан акылмандарынан сураганда айтышкан, эми бир аргымак экен, анын үчүн тынчтык керек, аргымакты бербеңиз. Мындай намыс кетет бизде, дейт, кур намыс да. Дегенде элимдин тынчтыгы үчүн аргымак табылат деп аргымагын берген. Аялын дагы ошондой кылганда бул намыска тиет дегенде жок. Аял да табылат деген. Таш ал аял меники деген. Таштуу жер деген бул ата бабадан калган касиеттүү жер деген. Ал меники эмес. Мен аны бергенге укугум жок, эми согушабыз деп. Туура. Үзөңгү кууш кетип баратканда мен ушул жаш депутат элем. Ат башыга барганда, ат башыда элдердин баары жыйналып алып, бизди Ишенбай Кадырбеков, Арслан Малиев, дагы ким 2-3 депутаттар бар эле, бизди картошка менен уруп кууп айдашкан. Ишиңер болбосун силердин. Акаев туура кылып атат. Акаевка каршы чыкпагыла деп. Кетти. Ошол Үзөң куштун кесепетинен Аксыда 6 киши каза болду. Жер сактайбыз деп. Мына ошол кетти. Каркыра маселеси 2001 жылы 9 январда Астана шаарында Аскар Акаевич менен Нурсултан Назарбаевдин чечиминин, келишиминин натыйжасында кол коюлуп кетти. Азыр экинин бири социалдык тармакка карасаңар, Мадумаров кайкыя кайда, кайкыяны саткансың дейт. Аллах берсин жазасын ошолордун. Аллах берсин жазасын. Мен алардын деңгээлине түшүп, мына Тянь-Шань району, илгерки азыркы Нарын районунан Бекбай Мамытович деген керемет китеп жазып чыгарды. 10 000 нуска менен Ысык көл, Нарын, бүтүндөй Кыргызстан тараттык. Аны окубайт, ага кереги жок. Себеп аларды кезинде бийликтин өкүлдөрү ошондой жазмакер деген жанакы акчага азгырылган журналисттерге жаздыра берет. Ел караңгы, түшүнбөйт, окубайт. Момундай кылып коюп бир десе, кокуй ушул кылган турбай, окубайт да, билбейт. Силер билесиңерби, биринчи жолу дзотко өзүн таштаган ким? Жок, СССРде ким? Союздун мезгилинен бери ким? Чолпонбай ал кыргыздын арасынан. Разаков дзотко өзүн таштаган эмес, жок. Александр Матросов деп жазышат. Александр Матросов деп жазышат. Дүйнөдө биринчи жолу өзүнүн денесин дзотко ыргыткан жоокер деп. Александр Матросов деп жазат. Бирок тарых бактарынан карап келсең, мына азыр чыгып атат, Александр Матросов эмес, Чолпонбай Төлөбердиев болгон. Айында таштап атат. Өзүн дзотко. Александр Матросов деген 43 жылы февральда таштап атат. Мына азыр эми архивтерден көтөрүлүп чыгып, бирок илгери ушундай бир саясат бар эле, биринчи сөзсүз орус болуш керек деген ушундай бир саясат жүргөн. Эмне үчүн ал биринчи болуп калган? Себеп анын эрдигин Сталин угуп калган. Сталин угуп калган. Эгерде Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдигин биринчи Сталин угуп калганда, биринчи Чолпонбай болмок. Көрдүңөрбү? Факт, тарых башка, элге түшүндүрмө башка. Бизде дагы дал ушундай азыр. Биздин жерлердин кеткендиги боюнча факт башка, элге түшүндүрүү башка. Неге Мадумаровдон ушунчалык безилдеп коркушат, титирешет? Титирейт жөн эле жандары. Себеп корккондору туура. Мадумаров мына ол Малайзиянын президентине окшоп 5 күндүн ичинде эле сырткы карызды төктүрүп коймок. Бизде бар азаматтар төгө турган. Төктүртө турган азаматтар бар. Мына ошолор баягы жуугунду куйган күчүктөргө куюп бергендей кылып, жуугунду куюп беришет дагы, ошолорго жаздырып, улам элге тарттыра берет, таштатыра берет. Бул мындай кылган, бул тигиндей кылган, мындай жасаган деп.
Анын баары калп. Мен баштаушылардын баарына жооп берип жүрчү элем, соңку мезгилдерде айтам, ар биринин пейилине жараша Аллах берсин жазасын. Башка сөзүм жок. Анан аларды кайтарып алыш Кыргызстандын колунан келиши күмөнүм бар. Себеп бир түзүлгөн келишим бүттү. Мына Атамбаев президенттикке чыкканда, көзү чыкканда айтпады беле? Эгер мен президент болуп калсам, Назарбаевдин тизесин кучактасам да кайтарып алам деп. Жалган. Калп. Эч кандай жер, эч кайда кеткен жок. Сөзсүз түрдө мына силер бир туугансыңар. Эртең атаңар малдарын бөлүп берип аткан болсо, мына Елеман сага мына 2 жылкыны ал, Нуртилек сен муну ал, Эрнис сен муну ал деп берсе, сөзсүз үйгө баратып кудуранып жаман көрүп кетесиңер атаңарды. Нааразы болуп кетесиңер. Тиги өзүнүн жакшы көргөн тайын келечекте мыкты болчу, ошону Елеманга берип жиберди. А Елеман кетип бартып айтат, тиги күнүнө 2 чакадан сүт берчү эле, аны Эрниске берип жиберди. Ыраазы болбойсуңар эч качан. Мамлекеттердин ортосундагы жерди бөлүп атканда дагы эч бир тарап ыраазы болбойт. Сөзсүз нааразычылык пайда болот. Себеп казактар тарапта айтып жүрөт, Нурсултан Назарбаев кыргыздарга жан тартып, казактын жайлоосун кыргыздарга берип жиберди деп казактар жүрөт. Бул караңгылыктан, бул сабатсыздыктан гана чыккан маселе. Кытай менен маселе өтө оор, биз кезинде айтканбыз, карыз албаш керек. Кытайдан карыз албаш керек. Мына ошо үзөңгү кубушту Акаев туура кылып атат деп. Бизди картошка менен уруп, ишиңер болбосун, силер кеткиле, биз беребиз жерди. Бизге тынчтык керек деп ат башыдан мына Ишенбай Кадырбеков ошол жерден депутат эле. Эл чечти аны, балам.